Анда Анарбаев тагын сизге сөз. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Эми бул аябай жакшы туура маселе көтөрүлдү. Бул абабыздын айткан ниеттерине, тилектерине пикирлешпиз. Мени бирөө Кыргызстанды кыдырып чык деген жок. Себеби мен өзүм тойдо жүрөм, той алып барып жүрөм. Анан ошол тойго барганда тойдун ээси той берип атканына ыраазы эмес да. Эптеп эле ушу бир элге атаңдашуу менен өткөрүп коюш да. Бул мынчалык эле мындай элге алып чыкпастан эле, жарыя кылбастан эле мыйзам жазып туруп ушуну аткарылсын деп койсо деле болот эле негизи. Бирок талкуу болгону демократиялык өлкөдө жашагандыктан туура маселе деп ойлойм. Анан эми бул тойдун чектөөсүн 300га чейин деп коюптур, 200дөн 300га чейин деп. Ушуну бир эң ашып барса 150ге чейин болсо, азыр деле машиналар 3төн чыгат да ЗАГСкачы. Даже 2ден 1ден деле чыгып калгандар бар да, түшүнгөндөр. Анан негизи жарыя эле кылып койгула дейт шариятыбыздачы. Эми биз исламий өлкө эмеспиз. Көп эле баягы чалчактап кеттик да, туурасын айткандачы. Бул эң бир чоң маселе. Буюрса Кыргызстанды ошол 56 жерди кыдырып чыктым былтыр. Ошол кыдырган убакта кийин комментарийди эсептесек 15 миңден ашык комментарий болуптур. Ошолордун 96% тойго чектөө коюлсун. Анан маркумду аткан жерде баягы 40 деген бул Сороковой деп орустардан келген, жылдык деген гадовщина деп орустардан келген, ал салттар биздин сабатсыздыгыбыздан баягы 70 жыл орустардын идеологиясына жашап, ошол нерсе бизге сиңип калган да, жок нерсе. Мына өзбек туугандар Ошто көрүп жүрөбүз, Батага барсак 3 күнгө чейин жыт дагы чыкпайт да. Бул 40 жылдык, анан баягы 3 жылдык дегендерди дагы кошуш керек бул мыйзам долбооруна. Ушулар дагы токтосун деп. Ушундай эле буга бир альтернатива сунуштайм. Ушундай эле жардам бергиси болуп атса, жардам бергиси керек болуп атса, айылдарда көйгөйлөр толтур ар бир айылда. Эмгиче ушул 30 жылда ушунча той ашка кеткен чыгымга ар бир айыл асфальт болуп калмак да негизичи. Буну жөн эле жолго салып койсо болот. Буга менеджерлик керек. Анан бизде дагы мындай бир 7-8 идея бар. Бул мен коомдук иштерди жасаганда мындай өзүмчө рахаттанам. Себеби ушул элдин арасында жүрүп, ошо элди күлдүрсөк дагы ошого рахаттанчу элек, ачык элечи. Анан жалпы ошол жогорку кеңеште бул каралып, дагы кичине акылдашсак, элдин пикирин толук мен ушул YouTube каналдан акырында кайрылуу кылып чыгаргам, эл ушундай болушун каалайт депчи. Ошол анан кийин штрафтын өлчөмүн 100 миң сомго чейин, 150 миң сомго чейин көтөрүп койсо дегендер бар. Мен комментарийлер топтоп койгом. Элдин ою да булчу жалпы. Мисалы үчүн Инстаграмда 47 миң подписчигим бар. Ошолордун бүт комментарийлерин окусам, бир 2 адам жазыптыр, эмне ата бабабыз жасап келген салт депчи. Калган 96-97% токтосун, макулбуз деп атышат. Бул өтө чоң көйгөй. Курнамыз да бул жөн элечи. Ушуну колдойбуз, эми дагы сунуштар болсо беребиз. Өзүнүн ойлорубуз бар. Улукбек агайга дагы өзүнүн ойлорубузду жөнөткөнбүз, жөнөтүп турабыз дагы кошумча алымчаларды. Рахмат, негизи сиздерге рахмат ушуну колдогонуңуздарга. Бул элдин эң чоң глобалдуу маселеси десем болот да. Кичине сунуш айтып койсокчу. Кыска эле айтып коеюнчу. Той ашты 200дөн 300га чейин деп жазылыптыр да. Ошону мындай 20 баштап бир 150ге чейин эле деп койсо, кээ бири 50 адам чакыртып эле той өткөргөндөр бар да. Буга биз 200дөн 300га чейин деп 200дөн 100 конок чакырылса уят, 200дөн 300га чейин деп ойлоп калып атат да. Ошону 50 адам чакыртып эле үйлөнгөндөр бар. Чындыгындачы. Ошол анан кийин айрыкча тойду токтото албагандар, кредит алгандар өтө көп да. Анан ушул көз өткөн жерде баягы эми кыргызбыз да, кошуна колоңдун үйүнө кичине тамак жасап коет. Көбүнчө эле мына өзбек туугандар да суюк тамак жасап коюп, азыр вообще кирбейт. Эл деле 95% кабыл алат да, эл даяр болуп калды. Муну көп созуштун деле кереги жок. Рахмат.